Ассаламу алейкум айымдар. Чындыгында бир аз сүрдөп турам, анткени YouTube каналымды өнүктүрбөй, видео тартпай, контент жасабай калгандан кийин бир аз менде камерага болгон сүр пайда болуптур. Азыр мен байкап атам. Ошол учурда менде кандай өзгөрүүлөр болду, мен эмнелерди кылдым, же эмне кылып жүрдүм, ушул жөнүндө видео тарткым келип жүргөн да. Бир адамдын жашоосунда ушундай бир переменалар болуп турат экен да, эс алууларчы. Мен YouTube каналыма видео тартканды, видео киргизгенди аябай жакшы көрөм. Сиздер дагы менин активдүү подписчиктерим, чындыгында менин аудиториям сонун экен. WhatsApp'тан да жазып турду, давайте видеоңузду чыгарыңыз, сизди күтөбүз депчи. Ошол нерселер мага аябай мотивация берди да. Анан ойлоп карасам, мендеги бир жылдын ичинде жөн жүргөн жокмун. Менде кандай өзгөрүүлөр болду, менде сонун жаңылык бар. Ошол жөнүндө бөлүшпөптүрмүн. Мен аудиторияң менен бардык нерсени бөлүшүм керек да. Ошондо сага болгон ишенимин да артат. Бисмиллах деп баштайлы. Негизи келсек, бул тема көпчүлүк адамдар берди. Кантип орондуң, эмне себептен орондуң депчи. Ар бир адамдын бир нерсеге түрткөн бир себепчиси болот да. Демек, менден адамдар сурап атса, ага деле кызыктуу болот экен. Менин аудиторияма тем более, анткени алар мага өзү кызыктар инсандар. Мен бөлүшүп аткан нерселерим аларга пайдалуу болгон үчүн мага подписка болушкан деп ошол нерсени бөлүшүүнү туура көрдүм. Эмне үчүн орондум? Бул нерсе Аллахтын парзы болгон үчүн орондум. Ар бир кыздын эле ушундай кыялы болуш керек. Ачык жүргөн, оронбогон кыз болсо дагы бир күн оронууну кыялданат. Бир күн мен дагы оронсом, мен да намаз окусам деп кыялданат да инсандар. Ошол сезимди мен кичинемден эле эмнегедир ушул сезимдер бар болчу да. Анализдеп көрсөм, шым кийип, мындай спортивный жүргөн аялдар менен оронгон аялдарда женственность көбүрөөк болот экен. Азыр көрсөңүздөр бардык эле марафон, семинарларда аялдык, назиктик, энергия, женственность деп айтып атышпайбы? Оказывается, бул нерсе биздин ислам динибизде бар экен да. Карас, көйнөк кийип, юбка кийип, ушинтип оронуп жүргөндөр назик болот, адамдын көңүлүн бурат да. Бир күнү кызым мүтө эле боенуп атат да. Анда мен ороно эле келем. Боенуп атат, теңдерди коюп атат да, өзүнчөчү. Анан мен ойлонуп калдым. Мен бул каяктан көрдү ошол нерсени? Мен боенгон үчүн, мен тең койгон үчүн көзүмө, мен бетиме тоналкаларды койгон үчүн. Эгер бул нерсе, бул кызым мени туурай турган болсо, мени жакшы жакка турасын деп, анан оронууну дагы кызым себепчи болду десем да болот да. Мен намаз окуганда кызым дагы ошо намаз окуйт, сабак караганда кошо сабак карайт да, китеп окуганда китеп окуйт, сүрөттөрдү өзүнчө жомок айтып берет кызымчы. Анан демек, баланын дагы жашоосунда эң негизги ролду бул апа болот экен да, негизги модель экен. Биз модельдерди карап, жакшынакай кийинген инсандарга, жакшына сүйлөгөндөр инсандарга биз модель алабыз го, ушул адамдан үйрөнүшүм керек депчи. Анын сыңары биз балага дагы эң чоң модель биз болот экенбиз да. Азыр өзүмдү оңдоодо дагы кызымда көптөгөн өзүмдүн кемчиликтеримди кызымды көрүп атам, анан өзүмдү оңдогонго аракет кылып атам да. Азыр да ушундай трансформация болуп атат менин жашоомдо. Өзүмдү ушул узун кийген, жабык кийген мага комфортно да. Мен чындап комфортто жакшы көргөн инсан экем. Ошондуктан дагы бул нерселер орондум. Анан көбүнчө ушундай коркуу болчу менде. От жакканда көмүрдүн ысыктыгы, оттун ысыктыгы ушунчалык ысык го. Ушул ысыкка жана монтесиң го, прям эшигин ачкандачы. Анан ушул ысыкка мен көнө албай атсам, ушул ысык мага болуп атса, тосоктун оту интересно кандай болду экен, мындан да күйгүзүп. Азыр го мынтип кыла аласың, ал жакта эч нерсе кыла албайсың да. Ошолорду ойлоп, анализдеп, анан бул нерсени өзүм чечим кабыл алдым. Жолдошумдун бул жерде эч кандай тиешеси жок, ал орон деген жок, ал мен оронгонума нейтральный көз карашта, эми өзүң тандоо өзүңө деп, жанагы же оронбо деп деле ал айтпайт да. Мен оронгондо деле мындай колдогон деле жок. Оронупсуң, молодец, же машалак, же бир нерсе деген жок. Всё нейтрально эле да. Ошол учурда да менде мындай болду. Аллах айткандай, эми жат эркектерге өзүңөрдүн сулуулугуңарды көрсөтпөгүлө деген да. Чачыбызды, анан мен ойлондум, ушул сулуулугумду менин жолдошума көрсөтүүчү сулуулугум мен эмнеге башка эркектерге көрсөтүшүм керек? Алар бекерли көрсөтө беренби? Зачем дедим да өзүмө. Ошону билгенден кийин жок дедим да. Менин күйөөмө үйдө ачынып, чачтарымды жасап, макияж кылып жүрө берсем болот, а бирок көчөгө именно кереги жок экен дедим да. Ошону ойлонуп, бардык нерсени ал жактан, бул жактан анализдеп, даже блокнотума жаздым, эмне үчүн оронушум керек деп, принциптерди, жолдорун жаздым. Мына ошолордун
ошонун негизинде мен оронуп калдым да. Адам эмне жумуш кылбасын же эмне иш баштайын дебесин сөзсүз каршылыктар болот. Бул жакындарыбыз эмне үчүн каршы болот анткени алар бизди коргогусу келет да. Баары бир бизге коргоочу иретинде. Сен орон алсаң жүдөйсүң, балаң менен жыдагандай болушу мүмкүн. Жөн эле жакшына эле современная болуп жүрө бер да дегендер ар кандай сөздөр болот да. Бул дагы эмне биздин ошол мындай алардын көзүндө жүдөп какалашыбыз үчүн, жакшына болуп жүрүшүбүз үчүн да. Бул нерсени да туура калыш керек. Көпчүлүк айымдар азыр өзүңөрдү өнүктүргүлө, илим алгыла десе мындай жолдошум каршы телефон чукулаба дейт, мындай дейт. Эми ал нерселер сөзсүз болот да. Ошол каршылыктар эмнеге? Эгер жашоо баардыгы эле биз каалагандай тегиз боло берсе эмне болот? Ошол эле жетем да баары бир депчи. Өзүбүзгө болгон мотивация жок болот. Ошол кыйынчылыктар менен өткөндөн кийин бул жумушубуз бизге дагы да даамдуу, барктуу болот. Анткени ошол кыйынчылыктарды, каршылыктарды биз жеңип өткөн үчүн. Ошондуктан кандай кыйынчылык болсо дагы биз бул нерселерди жеңип басып өтүшүбүз керек. Байкасаңыздар керек, мен YouTube'да дагы өзүмдүн эксперттик видеолорумду чыгарып баштадым. Азыркы учурда наставничествода окуп жатам. Бул деген мен билесиздер YouTube'дан өзүмдүн курсум бар. YouTube боюнча, анан Stories видео монтаж боюнча бар. Азыр ошо наставничество боюнча ачайын деп жатам да. Убакыт сен аны башкарсаң дагы, башкарбасаң да өтүп кетет экен. Анткени ошол 5 жыл үйдө отуруп мен ар кандай ситуациялар болду. Ошол нерселерден мен бүгүнкү күнү аз да болсо бир кадамдан, 2 кадамдан таштай берсем, буюрса, мунун үзүрү чоң болот да. Мен билем да, мунун азыркы онлайн аябай өнүгүп атат да. Ошол нерселерди билгендигим үчүн давай дедим, хотя бы ушинтип аракет жасай берем. Эртеңки күнү мен өзүмдү ушул сферада таптым. Давай дедим, ушул жакта мен өзүмдү өнүктүрөм. Алгач менин Instagram баракчама дагы өтө кетиңиздер. Ал жакта өзүмдүн жеке жашоом, күнүмдүк жашоом, эмне жумуш кылам, эмне менен алек болом, ошол жакта баардыгы бар. Кирип көрсөңүздөр болот. Стористе өзүмдүн стилим бар. Сонун шикарный, прям өзүм жагат с любовью жасайм, тем более. Видео монтаждарды жасайм, туториалдарды бул жака киргизем, бул жака киргизбей калдым. Инстаграмга, рилске киргизем и плюс TikTokко киргизем да. Ал жактан да ушундай өзүмдүн активдүүлүгүмү көрсөткүм келет. Дурус өнүктүрбөсө деле, убакытты башкарса, башкарбаса деле убакыт өтө берет экен. Бирок сен бир нерсени үйрөнүп, аракет кылсаң, муну деле балдарын көрүп, окуганды үйрөтөт экен да. Мен ушул курстарды окусам деле, кечинде деле сабак карайсың, анан кызым жанымда отуруп, ал дагы сабак карайт да, мага да ручка бер, мен да жазам дейт. Демек дедим да, азыр бул нерсени мен үйрөнүп, жасап атам, өзүм өнүктүрүп атам, эртеңки күндө кызыма сабак кара, окуу дебейм деп ойлодум да. Потому что уже мен модель болуп атам, кызыма ошол сабак кара дебеш үчүн азыр үлгү болуп атам да. Ошол жагынан да шүкүр дедим, потому что уже кандай десем, кызым менден модель алып атат да, уже болуп атат бул нерсе. Ошого шүкүр кылдым. Дагы бир себеп бул видеону тартыш үчүн мындай кандай десем, албетте баардык нерсе аракеттен экенин да түшүндүм да. Анан жакшы сүйлөй алган, албаган, немеде билими жогорку болбосун, бирок эмне өзүнүн аракети менен элдер ийгиликке жетишип атат, подписчиктерди топтоп атат да, өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп аткан үчүн ага да адамдар келип атат. Демек мен дагы адамдарга бир нерсе үйрөтө аламбы? Педагогикалык высшее образованием барбы? Демек мен дагы сөйлөсөм болот. Конечно, бул жерде сөйлөгөндө, орун алганда мен идеально дегенден алысмын да. Көпчүлүк адамдар ойлойт, ой, биринчи мүнөзүн оңдоп албай оронгондо татыктуу болуш керек, балким сенин татыктуу болбогон бир нерсең бар да. Мен YouTube каналымда деле башта деле айтып келем, көбүнчө убакыттын өтүшү менен оңдолот деген ойдомун. Бүгүнкү видеом иншаллах сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Бул менин жөн эле азыркы учурга чейинки жашоомдо болгон нерселер. Сизге кайсыл темалар кызыктуу же кайсыл темаларда сиз менен сүйлөшүүнү каалайсыз? Кеңеш көпчүлүк менин Кытайдан алган товарым, анын бир эле распаковка алып койгом да. Ошол видеом азыр топко чүп кетиптир, 16 000 просмотр болупчу. Анан мен байыр эмесмин, Кытайдан товар алган деле курсум жок, аны дагы мен окугам. Плюс алгандан ошол бир эле распаковка, мен андай товарлардын канчасын алгам да. Ошонун бир эле видеосун киргизип, аны билгенде мен баарын киргизип салмак экенмин да, күндө тартыпчы. Байыр эмесмин мен. Иншаллах видеом сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Мен сиздерди чындап сагынып калыптырмын. Ой пикир,
суроолоруңуздарды комментарийге калтырсаңыздар болот, буюрса дагы сонун темалар менен, өзгөрүүлөр менен иншаллах дагы сиздер менен бөлүшөм. Иншаллах бул нерсеге чындап даярмын. Барыңыздарга ийгилик, өнүккүлө, өскүлө. Анткени Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда, жаштарды, балдарды тарбиялаган биз энелердин колунда.